Гүлмира Даутова жогорку окуу жайын аяктаган соң алгачкы эмгек жолун мамлекеттик китеп палатасынан баштаган. Өз кесибин сүйүп, ага берилүү менен иштеп, арадан 35 жыл өтүп кеткенин айтат. Менин аты жөнүм Даутова Гүлмира Кадыркуловна. Китеп палатасына келгениме буюрса быйыл 35 жыл болот. 1988 жылы студенттик аудиториядан эле ушул жерге келип калганмын. Өзүмдүн кесибим боюнча иштейм. Кесибим библиотекарь-библиограф. Кыргызстандын мамлекеттик китеп палатасы 1937 жылы түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн 39 жылы баштаган. Аналогы жок. Мамлекеттин тарыхында өзүнүн кайталангыс өзгөчө орду бар. Китеп палатасы Кыргызстандын аймагында менчигинин түрүнө карабастан басылмалардын бардык түрүн жана аудиовизуалдык продукцияларды кабыл алат. Учурда китеп палатасында Кыргызстандын алгачкы алипбесинен тартып бүгүнкү күндө басылып чыккан бардык басылмалар кол тегиз болуп сакталат. Биздин китеп палатасынын милдети Кыргызстанда чыккан, өлкөнүн аймагында чыккан басылмалардын баарын библиографиялык каттоодон өткөрүү, статистикалык каттоодон өткөрүү, ошондой эле жаңы чыгып аткан китептерди каттоодон өткөрүү, журнал макалаларынын жылнамасы деген болот. Ошондо Кыргызстанда чыккан журналдардын баары дагы эле кайталайм, китеп палатасына келип түшүш керек. Ошол журналдын ичиндеги ар бир макаланы алып жазабыз. Ар бир макаланы. Биз аларды биздики мамлекеттик библиографиялык каттоо болуп аткандан кийин жазбай коюуга да укугубуз жок. Себеби ал журналдардын баары эле азыр илимий болуп атпайбы? Ошол эле мисалы ошол журналдагы автор эртең кандидаттыгын жактайм же докторлугун жактайм дей турган болсо, ошол жердеги ошонун жазган макаласы биздин летописке түшүш керек. Анан кийин алар бизге келет, биз аларга справка беребиз. Ооба ушунчанчы жылы ушул журналга ушундай макаласы чыгарып көргөн деп. Палатада улуттук библиография бөлүмү эң негизгилерден болуп саналат. Ал өлкө аймагында жарык көргөн басылмаларды мамлекеттик библиографиялык каттоодон өткөрүп, илимий жана мамлекеттик маалымат библиографиясын түзөт. Тактап айтканда, Кыргызстанда жарык көргөн бардык басылмалар тууралуу толук маалымат берүүчү мамлекеттик библиографиялык жылнама даярдоо жана аны жарыкка чыгарууну ишке ашырат. Биздин бөлүм китеп палатасындагы эң негизги бөлүмдөрдүн бири болуп саналат. Биз мамлекеттик библиографиялык каттоону жүргүзөбүз. Жанагы печатный станоктон эмне чыкса, мисалы спичканын коробкасынан баштап, жанагы чоң картография, ар кандай изопродукциялар, эмне станок печатныйдан чыкса, басма станогунан эмне чыкса, ошонун баары китеп палатасына закон боюнча келип түшөт. Мисалы китепти алсак, китепти алабыз дагы, китептин авторун жазабыз, китептин атын жазабыз, китеп кайсы басмаканада чыкты, канча бет менен чыкты, канча сантиметр, ичинде канча библиографиясы бар. Мисалы 5 тизмекте 5 библиографиясы турса, китептердин аттары, ошонун баарын жазабыз. Китепканалардын библиотекалык фондун биз түзүп беребиз. Себеби жанагы типографиялар деп атпайбы, басмалар. Ошо басмалар бизге закон боюнча ар бир китептен 10 экземплярдан алып келет. Бизге алып келет закон боюнча газета, китеп, журнал эмне чыгарса. Анан ошону өкмөттүн токтому бар, ошо токтом боюнча биз библиотекаларга таратып беребиз.